Азыр мынакей ел бекерден бекер маселесine түздөн түз президентке, түздөн түз УКМК төрагасына кайрылбай атат. Кайра эле алардын кайрылуусун ошол элдин муңун угуп койсо, биздин ушул баягы эчтекени көрбөгөн кебиркилерибиз айтып атабыз, баарын эле киришип кетти. Эртең дамком болсо дагы эчтеке дебейбиз дегендей сөздөрдү айтып атабыз. Анын аркасында, алардын аргасыз киришкенинин аркасында мына сиздер турасыздар, сизге окшогон кадрлар турат. Түздөн бизге жооп бере албай атасыңар, жөнөкөй элге кантип жооп бересиңер силер? Мына түздөн түз президентке кайрылганын эң негизги жыйынтыгы себеби ушул. Мына силерден эч кандай жооп болбогондон аргасыздан кайрылып атат. Бириң бизде жок, бизде жок. Айсулуу Дөөлөтбек мына маселе боюнча көтөрүңүз. Министрлер кабинетинин жыйынында көтөрүп айтыңыз. Урматтуу Акылбек Үсөнбековичтен мен атынан сурап коюңузчу, ушул тармакка ким жооп берет экен? Бир жок дегенде кагаз менен берип койсунчу бизге. Ушуну түздөн түз айтып барыңыз. Мен уят болдум ошончо элдин арасында. Эч ким карабайт экен. Батыр эне менен эне даңкын алгандар көчөдө эле өздөрү менен өздөрү жүрөт экен дегендей болуп атат азыр. Мен ошондой кабыл алдым. Эси жок. Ким аларга жооп берет? Ким алардын талабын талашат? Ким талашат алардын талабын? Ким алар үчүн кам көрөт? Айткылачы, ким? Ана барбы бир өкүлчүлүк бизде? Энени сыйлайбыз, энени урматтайбыз, даңктайбыз, мынакей куруу сөздөр бардыгы. Мына болгондо дагы майрамдын алдында өтө уят нерсе бул. Өтө өкүнүчтүү нерсе.